Сиздин демилгениңизди мен төртөөсүн эсептегем. Бул баягы казинолордун жабылуусу, брокердик конторалардын жабылуусу, андан кийин жакында эле мынагу букмекер, тотализатор. Тотализаторлар, андан кийин мынау кечээки жанагы эрге тиген эркектер боюнча. Антигейский мыйзам. Гей деп айткым да келбейт, ушул сөз да мода болуп кетпесин деп. Иши кылып бул ошо 4 демилге Төрөбай Закирович канчалык оор болду сизге? Эми өзүңүздөр билесиздер, бул казино маселесин биринчи биздин депутат Бакыт Жетигенов көтөрүп чыккан. Ал учурда биз өзүбүз жардам бергенбиз. Андан кийин ошол эле казино жабылгандан кийин кылмыш жазык кодексинде анын жоопкерчиликтери көрсөтүлгөн эмес. Ошондо биз кылмыш жазык кодексине 259 статья дроп 1 деп ошол жоопкерчилигин киргиздик да. Бирок чындыгында казинону жабууда акыркы эле мына 29 апрелден баштап бизде букмекердик конторалар менен тотализаторларды жаптык. Кудай буюрса бул өтө оор болду. Негизинен булга мусулман, Кыргызстандагы мусулмандар эле эмес, башка диний көз карашта, же болбосо атеисттер деле буга. Негизи ошол кубулуштар динге каршы өзү негизинде. Өзү динге каршы, бирок коомго деле каршы болуп атат да. Бул ислам дининин көз карашында эмес, башка диндердин көз карашында деле. Ошондой эле мисалы үчүн бул букмекердин казинонун артынан атеисттер деле мисалы үчүн жабыр таткандар болгон да. Ошондуктан коомчулукта бул биздин законопроектти колдогондордун мындай дээрлик 99% колдоп турду да. А бирок ошол эле учурда бул тармакта өтө акча каражаты көп айланган, пайда өтө көп түшкөн тармак экен. Ошондуктан көптөгөн бут тосуулар, коркутуулар, үркүтүүлөр бул болуп атты да. Сөздүн төл жерин айтайын. Мен жанатам эч жооп ала албай атам ошо Төрөбай Закирович. Парламентте намаз окуган мусулман болуп отуруу ооруракпы же светтик адам болуп отурган ооруракпы? Эми парламентте бүгүнкү парламентте Кудайга шүгүр намаз окууга же болбосо баягы диний адам өзүнүн фарздарын аткарууга тоскоолдук жок. Ал бир эле шылтоо болуп калышы мүмкүн да. Колун тийбей атат. Ооба, колун тийбей атат же болбосо мындай болуп атат, тигиндей мындай депчи. Баардык шарттар түзүлгөн да. Ошондуктан бул өзүңдүн баягы Кудай тарабынан сага берилген милдеттерди аткаруу бул оор болуп атат десем, мен жалган сүйлөгөндөй болуп калам да бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан оорчулук жок. Аны биз өзүбүз аткарып эле жүрөбүз, Кудай буюрса. Ошол 5 убакыт намазды окуганга толук мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Орозону Кудай буюрса кармап атабыз. Мен эле эмес, мен менен кошо бир канча, азыр 35ке жакын депутат кармайт деп мен бүгүнкү күндө депутаттар бүгүнкү күндө эсептеп отурду эле да. Ошол биздин жогорку кеңештин төрагасы дагы. Бул эми депутат болгондон кийин эле эмес да. Бул биз эми мен өзүмдүн орозо кармаган стажым 20 жылдан ашып кетти да. Ошол эле төраганыкы деле ошондой. Анан кийин бир канча депутаттардыкы ошондой да. Ошондуктан мен ойлойм бул баягы светтик болуп көргөн эмесмин да. Светтик дегенде кандай? Светтик депутат болуп көрөлү. Да, баягы алыстап көргөм. Алар кандай абалда мен билбейм. Бирок мен жеке өзүмө баягы өзүмдүн динимди кармаганга тоскоолдук жок да. Эгерде тоскоолдук болсо, анда бул депутаттыкка караганда баягы ошол Кудайдын фарзын аткарган мага жакшыраак эле да. Анда мен мисалы үчүн мандат тапшырып кетип калсам да туура болмок да. Onu düşünmese gerek.